Орыс адабиятында bir жакшынакай салт бар. Алар борбордук жазуучуларга караганда провинциялык жазуучуларды барыкташып, аларга тийиштүү шарттарды түзүп берет. Себеби орус адабиятынын жандандырган жана аны дүйнө жүзү тааныткан мына ошол провинциялык жазуучулардын эмгектери. Бизде болсо тескерисинче элеттеги акын жазуучулар борборго катышат. Борборго барып, китеп чыгарып, ошол жерден жазам деп ойлошот. Бирок борбордун ызычуусуна аралашкандан кийин, 2-3 китеп чыгаргандан кийин алардын таланттары могоп, аякы иштөө манералары азайып калат. Бизде деле ошо улуттук адабиятты Союз мезгилинде бери көтөрүп жүргөн бул провинциалдык акын жазуучулардын чыгармалары деп айтар элем. Мисалга кайрылып кетсек болот. Ушуга чейин Көлдүк, Караколдук, Аман Саспаевдай, кыргыз эл жазуучусу Зуура Сооронбаевадай, кыргыз эл акыны Эргешбай Узакбаевдай эч ким жаза албай алардын деңгээлине жете элек. Ошондой эле таластык Элубай Отунчиев, Оштук, Карымшак Ташбаев, Ташмияшев булар улуттук кыргыз адабиятынын пайдубалын бекем кургандардын бири. Мына ошондой көрүнүктүү калемгерлердин бири кыргыз эл акыны Акталаалык Өмүрбек Төлөев. Ал деле башкаларга окшоп борборго келип, бир кеси журналга иштеп, арабасын кылдырата берсе болмок. Бирок ал кендик кан тамган жеринин күч кудуретин билип, өзүнүн ошол туулган жерде туруп алып, талантын өрчүткөндө даана тастыктап, өмүр бою туулган жеринен карыш жылбай, кызуу эмгектенип келатат. Кыргыз эл акыны Өмүрбек Төлөев агабызды ким гана билбейт. Жазган ырлары менен окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан акын, өзүнчө үнү бар, өзүнчө жүзү бар. Акталаанында жүзү болгон, кыргыздын жүзү болгон доордун алып акындарынын бири Өмүрбек Төлөев агабыз элетте өсүп, райондук газеттен иштеп, ар бир тепкичин басып өтүп, катардагы журналисттен баштап орун басар болуп көп жыл иштеди, редактор болуп чоң жүктү тартты. Бул ошондой көп жыл иштеген кезде башка андай акынды билбейт экен. Эки тизгин бир жыл бир дегендей, журналист катары дагы ошондой ар бир тепкичти басып өткөн сыяктуу эле, акын катары дагы маданияттын мыктысы, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, анан эл акыны болуп, ошол акындык даражанындагы баардык тепкичтерин элге алынып, элдин уулу катары, сыймыктуу агабыз катары ошол тепкичтерди басып өтүп, элге жагып жүрөт да. Биз дагы ошол ырларын жакшы көрүп, музыкаларды чыгарабыз. Менин жубайым Өктөм Калыева дагы акын, экөөбүз тең эмгек сиңирген акынбыз. Анан кийин ошого карабастан биз баягы Өмүрбек агайдын ырлары музыкалуу болгон үчүн, бизге жаккан үчүн ошол оон чыгарганбыз. Ырдалып жүрөт азыр. Анан 50ге жакын ырына оон чыгыптыр да. Ушунун өзү бул жөн акын эмес. Чын эле доордун жүзү болгон, ушундай адамдын жан дүйнөсүн козгогон, анын ырлары музыкалуу акындын бир таржымалы да. Ал түгүл Тайлак Баатыр жөнүндө, Ак мөөр жөнүндө, Шырдакбектин Боз Жорго дегендей дастандарына дагы музыка жазылып, ошо ырдалып жүргөнү, анан кайталангыс бир талант экенин бизге айтып турат да. Буга чейин Өмүкөмдүн жасаган иштерин айтып отурсак түгөт албайсың. Ошол жанагы бир тизгининде журналистика болсо, дагы бир жагында ошол чыныгы өзү акын болсо, дагы бир коомдук ишмер катары дагы иш алып барып, ошол элеттин кече болобу, чыгармачыл, же болбосо бир юбилейлер болобу, бардык жерде
ошол кыргыздын мускалуу адамы, акыны кандай болуш керек, ошонун сүйлөгөн кеби менен, айткан ою менен ушундай бир доордун көркү болуп келатат да. Андыктан ушу өмкем буга чейин эбегейсиз эмгек кылды. Ошон үчүн эл акыны болуп, эл сүйгөн адам.